Энергетика секторын өнүктүрүү 2012-2017 жылдагы долбоору быйыл аяктоо алдында турат. Бул долбоордун алкагында өлкө аймагындагы 106 жогорку чыңалуудагы көмөк чордондор модернизациялаудан өттү. Мунун арты менен элди электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо шарттары дагы жаралды. Тармактагы жаңылануулардан кабарчыбыз Осмон Уламсадыров айтып берет. Токтогул районундагы Токтогул жогорку чыңалуудагы көмөкчү чордону 1968 жылы пайдаланууга берилген. Андан бери бул көмөк чордон Токтогул шаарын жана 2 айыл өкмөттүн элин электр энергиясы менен камсыздап келет. Ишке берилгенден тартып көмөк чордондо жабдууларды жаңылоо иштери жүргөн эмес. Кокус көмөк чордондо авария катталса, аны калыбына келтирүү үчүн райондогу 4 көмөк чордонду өчүрүүгө туура келет. Мындан улам район эли электр жарыксыз калган күндөр болгон. Азыр эми ал кыйынчылыктар 2014 жылдан бери артта калды. Ага себеп Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 3 миллион сомдон ашуун акча каражаты бөлүнүп, аталган көмөк чордонго заманбап үлгүдөгү автоматтык өчүргүчтөр коюлуп, азыр эми өз нугунда иштеп жатат. Эле газы выключатель орноткондон бери андай жетишпездиктер, мындай кыйынчылыктар жок. Үзгүлтүккө учурабайт электр энергия боюнча. Себеп дегенде бул эле газы выключатель бул азыр бесперебойный электроснабжение боюнча камсыз кылып, жеке ушул тиешелүү подстанцияны гана өчүргөнгө ошентип иштеп берет. Мындай модернизациялоо иштери Каракөл шаарынын 70%-ын электр энергия менен камсыздап турган 116 киловольттук жогорку чыңалуудагы городок көмөк чордонунда да жүргөн. Жаңылоо иштерине жалпы болуп 10 миллион сом кеткен. Ал эми Каракөл шаары боюнча жогорку чыңалууда 5 көмөк чордон бар. ОДК-нын ордуна эле газы выключательдер коюлган. Мурун ОДК иштегенде полностью 110 киловольт аба чубалгысы өчүп, 5 подстанция өчүп калып калган да. Азыр андай ыңгайсыздыктар жоюлуп, только ушу выключатель өчкөн подстанция калат, калгандары аба чубалгылары под напряжением кала берет. Ал эми 1980 жылдары пайдаланууга берилген таш көмүр ГЭСинде да курулуш иштери жүрүүдө. Себеби буга чейин ГЭСтин айрым курулуш иштери аягына чыкпай токтоп калган. Азыр эми кайра уланууда. Мына көрүп турасыздар, азыр мына машина залыбыздын ичинде агрегатта турган жерде курулуш иштери бүткөрүлүүдө. Бул жерде пол толук бүткөрүлөт, дубалдары бүткөрүлөт. Курулуш иштери аяктагандан соң ГЭСтин экинчи агрегатында жаңылоо иштери жүрөт. Жаңылоолорго жалпы болуп 100 миллион сомдон ашык акча каражаты сарпталмакчы. Быйылкы жылда система тиристерден самовозбужденияны алмаштыруу киргизилген планга. Бул каражат обществонун собственный средства болуп эсептелет. Жылдын аягына чейин бул экинчи генераторго жаңы система возбуждения коебуз. Энергетика секторун өнүктүрүү долбоору 2012 жылы башталып, анын каржылоосу Азия өнүктүрүү банкы тарабынан ишке ашууда. Долбоор ушул жылдын соңунда аяктайт. Буга жалпы болуп 39 миллион доллар акча каражаты бөлүнгөн. Бул каражатка өлкөдөгү 106 жогорку чыңалуудагы көмөк чордондор модернизациялоодон өткөн. Анын 16сы Жалал-Абад облусундагы көмөк чордондор. Жаңылоо иштеринин арты менен авариялык өчүрүүлөр кыскарып, элди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого болуп көрбөгөндөй шарттар түзүлүүдө дейт адистер. Аварийный отключениялар азаят, бул менен электрободон жакшы иштешке шарт түзүлөт. Отказ аборден болбойт. Аборден иштеши мурдагыдан кыйла жакшы болот. Азыр ушул кусок жок. Энергетика системасында дагы чоң өзгөрүү болору күтүлүүдө. Касса 1000 долбоорунун алкагында датка көмөк чордонуна жанаш эле ячейка, тактап айтканда кошумча электр жабдуунун курулушу башталат. Андан соң 450 километр аба чубалгысы аркылуу Тажикстанга тартылат. Ходжент деген, Сук деген подстанция Тажикстанга 450 километр линия курулат 5 чыңалысында. Ошо менен биз жайкы электр энергияны май айынан 1 октябрга чейин экспорттоого мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Бул чоң 4 мамлекеттин ортосундагы проект. Кыргызстан, Тажикстан электр энергиянын сатышат, Афганистан менен Пакистанга. Мамлекеттер аралык электр энергияны экспорттоо долбоорун ишке ашырууга жалпы 233 миллион доллар сарпталмакчы. Каржылык колдоонун 45 миллион долларын бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү банкы бөлөт. Ал эми 50 миллион доллары Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланат. Калган бөлүгүн Европа инвесторлук банкы бөлөт. Осмон Уламсадыров, Алмаз Сатаров, Коомдук биринчи канал, Жалал-Абад облусу.